Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Флорбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр Нарын областынын Ат башы районуна келдик. Ат башы районунун районный центрындабыз. Биз бул жерге Нурадил байкебизге Айбекке заңыраган 2 кабаттуу подвалы менен 307 чарчы метр түзгөн сонун үйдү салып бергенбиз. 2023-жылы салып бергенбиз. Азыр болсо 2025-жыл. Айбек ички жасалгылоо иштерин ушул 2024-жылы бүтүп, азыркы учурда бир кыш кыштады да. Азыр мен сиздерге үй жөнүндө обзор тартып берейин. Чакан мынакей могул жерде дагы өзүнчө подвалга кирип кеткен жери бар. Бул жерде болсо чакан 2 бөлмө бар да, подвальный помещениясы. Ал жерге келечекте топка жана башка колдонсо болот да. Эми биз үйдүн негизги эң кызыгы бул үйдүн өзү болуш керек. Ошол үй жөнүндө эле кененирээк көрсөтүп берели. Мынакей көбүнчө эле биздин үйлөргө ушул фасадный плитка Халберг тандалып атат. Бул жерге дагы Халберг тандалган. Терезелердин өңдөрүн байкасаңыздар болот. Антрацит өңдө тандалган. Бул жерге болсо, терезеге болсо, могу декоративный элементтер жана ошондой эле стекло пакети болсо 3 слойный болгон да. Мына бул жагын вагонка менен обшойт эткенбиз. Могул прихожканы болсо, кованый железо менен болсо, Айбек кийинчерээк өзү жасаткан экен да. Мынакей жогоруда белгилегендей, мен ар бир видеодо айтып кетем. Мондой болгондо эшикти тандасаңыз болот. Ар бир эшиктин өзүнүн баасы бар. Бирөө 20 000 сом турат, бирөө 100 000 сом турат, бирөө 50 000 сом турат. Сиз кандайын тандасаңыз, биз ошол эшикти коюп беребиз да. Эми биз үйдүн өзүнө кирели. Мынакей киргенде эле биздикинде прихожкага кирдик. Прихожканын эле кире беришинде эле оңдук бетинде эле бизде электрощит турат. Бул жерде көрдүңүздөр, диф автоматтар менен баардыгы бар да. Могул жерге кенен күзгү коюлган экен, мынакей. Абдан чоң болгон күзгү турат бул жерде. Бул жерге мына кийим илсеңиз болот. Жана ошондой эле бул жерге дагы сонун удобный кылып күзгүсү менен кол жууган раковина коюп койгон экен да. Эми сол жак бетине келсек, ушул эле прихожкадан биз санузулга кирип кетсек болот да. Абдан кенен болгон санузул, кол жуучу раковинасы бар, унитаз бар, өзүңүз көргөндөй душ бар. Бул жерде стиральный машина турат, аристон турат, баардыгы тең баткан. Жана негизги үйдөн бул изолированный өзүнчө санузул да. Онда болгон апапакай эшиктер тандалган экен. Эми биз бисмилля деп үйдүн ичине кирдик. Мынакей ушул жерге кирсек, өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Бул жерден экинчи этажга көтөрүлсөк болот. Жана ошондой эле подвалга ушул жерден да түшүп кетсек болот. Могул жерге болсо сонун болгон ушундай декоративный атайын мондай элементтер тандалган экен. Буну деле сиз өзүңүз сатып алып, пластиктен жасалат, коюп койсоңуз болот. Могул жерде чоң арка турат. Аркадан биз киргенде эле абдан кенен болгон холлго киребиз да. Азыр мынакей холду көрүп алгыңыздар. Абдан кенен, чоң диван коюлган. Бул жерге сонун пардалар коюлган. Бул жерде баса белгилеп кетчү нерсе, атайын кадимки эле паровой отопление коюлган бул үйгө да. Бирок баса белгилеп кетчү нерсе, кардарда айтып атат, паровой отопленияга ушул келтеген үйгө ушул 24-25-жылы 7 мүшөк, 5-6 мүшөк дедиби, 7 мүшөк дедиби, ушундай эле жагып кыштан сонун чыктык дейт да. Айбек, ушул кыш канча көмүр жактыңар? Көмүр жаккан Бизде ошо бир мурунку эски үйдөн ашып калган бир 5 мүшөк көмүр болчу. Ошол эки жетти да. Ошол эки жетти. Мүшөк көмүр менен. Мынакей декоративный панелдер коюлган. Бул жерге чоң пластиковый терезе коюлган. Көрдүңүздөр, баары кенен баткан да. Могул жерге дагы сонун решение болуп тур. Ушундай угловой 3 бурчтук баягы шкаф коюлганы да. Эми бул холл эле зонасы. Бизде көп учурда холл десе эле коридорду чоң кылып коюшат дагы. Холл деген болсо ушундай болуп, зона болуп өзүнчө бөлүнүп, адам отурганга мүмкүнчүлүк алыш керек да. Биз эми бисмилля деп туруп биринчи этажда кухнядан баштайлы. Мынакей. Биз азыр кухняга кирдик. Кухняга кирсек, кухонный көрдүңүздөр да, кухонный стенка илинип турат. Апапакай өңдөө сонун классический стилдеги кухонный стенка тандалган. Мынакей баардыгыңыздар көрсөңүздөр болот. Сонун болуп плиталар турат. Кухонный стенканы баса белгилеп кетчү нерсе, эч бир кулабай этпей эле сип панелге илинүү эле, колдонуу эле турат. Мынакей 2024-жылы, 23-жылы салып бергенбиз, 24-жылы ички жасалгылоосу бүткөн да. Бул жерге кичинекей островок кылып чыгарып коюшкан экен дагы. Жана бул жерде мынакей тамак ичүү зонасы, көрдүңүздөр, кенен эле зонасы бар. Абдан чоң терезелер менен бул жерге ушундай рельсовый освещение коюлган экен. Жогоруда айткандай мондай декоративный элементтер, панелдер коюлган бул жака.
мондай шкафчик жасалган, баардыгын тең Айбек өзүнүн келинчеги менен чогуу пландашып жасашкан. Үйдүн узун туурасы жөнүндө айтып кетсек, 12.600-кө 9.600 ченемдеги үй. Эми кыргыз болгондон кийин бизге обязательно милдеттүү түрдө коноктосконго чоң бөлмө керек. Жана бул жерде болсо алда нерсе дагы каралган. Абдан ушул жерде чоң бөлмө бар. Мынакей көрүп алсаңыздар болот. Зал абдан кенен, потологу да бийик, люстралар коюлган, декоративный элементтер жасалган. Жана могул жерге болсо ушундай классический дебесем адашпай калам окшойт. Классикадан дагы нарындагы мода ушундай алтын түрдөгү сонун элементтер менен шкаф коюлуп тур. Анан мен постоянно ушу нарынга келгенде байкайм. Ушу нарындын өнүнө көрөм ушундай ачы биринен бири ашкан мондай сонун болгон конфет салган, сухофрукты салган идиштерди көрөбүз. Мен жеңемдикине да барганда, байкемдикине барганда да ушундай нерселер аябай сонун түрү менен өзгөчөлөнүп турушат да. Эми биринчи эле этажда бизде дагы бир уктоочу бөлмө бар. Бул жерде Нурайдил байкебиздин уктоочу бөлмөсү мынакей аябай ачык. Бул жерге өзүнчө телевизор коюлган. Мынакей абдан чоң 2 кишилик диван коюлган. Бул жерде көрдүңүздөр да, жумшак панелдер чапталган, чоң шкафы бар. Биринчи этажда бизде абдан кенен зал, өзүнчө кенен кухня, өзүнчө уктоочу бөлмө, санузел жана холл, жана ошондой эле биринчи подвалга түшүп кетмей же экинчи этажга көтөрүлүп кетмей лестничный площадка бар да. Биз азыр эми силерге экинчи этажды көрсөтүп берели. Мынакей экинчи этажга көтөрүлүп баштаганда могул жерлерин дагы обои чаптаган экен бул жактарына. И мындай узун элементтерди кошуп кеткен да. Жана биз дайыма любой объектибизге могул жерге чоң терезе калтырып кетебиз, чтобы сиз лестничный площадкага жарык болгудай. Мынакей люстралар баарын тең кардарыбыз өзү барып, өзү тандап алып келген нерселер. Эми биз коридорго көтөрүлдүк да. Коридорго көтөрүлгөндө экинчи этажда да бул жерде бизде чоң мондай холл зона бар. Бул жерде да диван бар. Бул жерде дивандан болсо балдар ушинтип каалаган учурда сизден телевизор талашпай, өзлөрүнүн каалаган артисттерин, каалаган мультиктерин, каалаган клиптерин көргөнгө мүмкүнчүлүк алат да. Эми биз по порядку баштай берели. Көтөрүлгөндө эле могул жерде биринчи бөлмө. Айбектин өзүнүн айтуусу боюнча атайын шырдактарды салып, могул жерге кыргыздын кычыраган сонун боз үйлөр бар экен элементи менен. Бул жерде болсо люстраны да кыргызский стилде жасаткан экен. Бул комнатаны болсо кааласаңыз сиз уктоочу бөлмө колдонсоңуз болот. Кааласаңыз конок келгенде конокту жайгаштырсаңыз болот. Ал эми Айбектер болсо бул жакка болсо негизи кыргыз үй деп эт тартчу бөлмөсү экен да. Эми биз экинчи уктоочу бөлмөгө кирели. Мынакей бул мондай болгон бир пират капитандын немеси экен, кайык түрүндөгү калипсо дейт. Карачы. Калипсо деген кайыктын формасындагы детский кровать экен. Мынакей бул жерине дагы сонун элементтер менен детский шкаф экен, пиратский элементтер менен. Бул жерде болсо двухъярусный кровать экен. Чисто детский бөлмөсү экен да. Мынакей кылычтары менен мощный динозаврлар менен детский уктоочу бөлмөсү да. Көрдүңүздөр, бүт обои чапталган Кыргызстан тоосундай. Эми биз экинчи этаждагы 3-чү уктоочу бөлмөгө киребиз. Ал эми үйдүн общий 3-чү бөлмөсү боюнча 4-чү уктоочу бөлмөсү. Мынакей бул эми баягы Айбектин өзүнүн уктоочу бөлмөсү. Мынакей бул Айбек келинчегине белек кылган мишкасы окшойт. Бул жерде да телевизор бар экен. Бул жерде будуар зонасы бар экен, чоң шкафы бар экен. Көрдүңүздөр, баары кенен баткан. Бул жерге дагы обои тандалган. Эми биз 4-чү кыздардын бөлмөсүнө кирели. Караңыздар, аябай сонун единорогдор менен, потологун көрсөңүз, көпөлөктөр менен сонун болгон 2 ярусный кровать бар экен, 2 кичинекей кызына. Ошондой эле күскүсү бар экен, шкафы бар экен. Бул жерде болсо Эльза принцессалардын немеси менен, сүрөтү менен сонун сабак окуганга даярданганга атайын стульчиги бар экен да. Дагы бир жолу баса белгилейм. Бул жердеги ички жасалгалоосун катары өзү жасалган. Жана бул жерде бизде Айбектин өзүнүн чакан кабинети бар экен да. Мынакей көрдүңүздөр, бул жерде өзүнүн креслосу бар, компьютери бар, шкафчиги бар. Чакан болсо дагы, бирок ушул жерге тынч отуруп алып, өзү иштерин жасап
жиберсе болот. Эми биз азыр немеге кирели? Экинчи этажда да санузел бар. Экинчи этажда санузел болсо, мына биринчи бөлмөсү гардероб бул. Көрдүңүздөр, мынакей. Бул жерге азыр гардероб шкаф коюла экен, бирок ушул жер чоң кенен гардероб болот, на всю стену. И ушул эле гардеробдон, гардеробунан биз санузелга кирип кетсек болот да. Мынакей. Бул санузелдагы, бул жерде да стиралка бар, аристон бар, раковина бар, душевой бар, жана унитаз бар. Жана ошондой эле паровой отопление бар. Паровой отопление бул толук коюлган, бирок свет өчкөн учурда эле колдонуп аттык дейт. Общий бардыгы биригип, бардык үйдү жылытканга свет өчкөн учурда Айбектин айтышы боюнча биз канча дейт? 5-6 мүшөк жактык дейт. Свет өчкөн учурда эле колдонуп аттык дейт да, башка учурларында колдонгон жокпуз дейт да. Биз 2023-жылы кардарга салып бергенбиз бул үйдү. Эгерде сизге суммасы кызык болсо, суммасын айтып беребиз. Эми баарыңызды кызыктырган суроо, эгерде бул үй канча сомго айланды деген суроо болушу мүмкүн. Биз 2023-жылы Кардарыбызга 5,5 миллион сомго подвальный помещениясы менен, фундаменти менен дубалын көтөрүп, перекрытиясын коюп, экинчи этаждын дубалын көтөрүп, потолокту жылуулап, крышасын металлочерепица менен жаап, фасадын коостоп, терезелерин коюп, сырткы эшигин коюп, баягы үйдүн ичинде электромонтаж, сантехника, вентиляция, гипсокартон, шпаклевка жана ошондой эле жылууланган стяжкасын куюп, наливной полун куюп, Кардарыбызга темир лестницанын каркасын коюп өткөзүп бергенбиз да. 5,5 миллион сомдун ичинде болсо, бул абдан чоң үй, узун туурасы 12,600-кө 9,600 түзөт, подвалда 2 помещение бар, жана ошондой эле биринчи этажда бир уктоочу бөлмө, абдан чоң зал, абдан чоң холл, санузел, жана ошондой эле кенен кухня түзөт, жана ата эненин уктоочу бөлмөсү. Экинчи кабатка көтөрүлсөк, экинчи кабатта 4 уктоочу бөлмө, бир чакан кабинет, бир холл, жана ошондой эле гардероб менен санузел бар. Эгерде сиз да ушундай сыяктуу үй салдырам десеңиз, албетте 2025-жылы бул 5,5 миллион деген сумма актуалдуу эмес. Такташыбыз керек, 6 миллион болуп калышы мүмкүн, 6 миллион 200 болуп калышы мүмкүн, может даже 7 миллион болуп кетиши мүмкүн, эгерде сиз кымбатыраак материалдарды тандасаңыз да.